bir жолу барыңыздарга Кутман таңгала биз анан ары көрсөтүүбүздү уланта берсек, бүгүнкү күн, бүгүнкү программа биздики жалаң ушул маданият кызматкерлерине арналып жаткандыктан, албетте биздин кезектеги меймандарыбыз дагы бул ушул маданиятты жаркыратып, маданиятка өзгөчө салымын кошуп, дегеле кыргыз маданиятын керек болсо башка элге, дүйнө жүзүнө жеткиргенге өздөрүнүн аракетин, күчүн жумшап келе жаткан мыкты адистер кезектеги биздин меймандарыбыз, көптөгөн сыйлыктардын ээси жана ошондой эле бир гана өзү ээлеген аймактын эмес, жалпы Кыргызстандын маданиятына эмгеги сиңген, дегеле аты таанылган мыкты адис, ал эми учурда Жайыл райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси Сонун Какеева жана ошондой эле Жайыл Баатыр атындагы маданият үйүнүн кызматкери, көптөгөн сыйлыктардын лауреаты, ээси, учурда эстрада жылдызы, көптөгөн көрмандардын жана катталуучулардын ээси Адилет Азимов келип турган учурлары. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Эң алгач майрамыңыздар менен. Кандай майрамдык маанайыңыздар кандай? Ой, сонун эжени көрүп отуруп эле майрамдык маанай көргөндө эле башталат экен да. Албетте, бүгүнкү күн бизге өзгөчө күн. Бүгүн маданиятта иштеген адамдардын, маданият кызматкерлеринин бүгүнкү күн күлүп турган жакшы күнү деп эсептейм. Себеби ушундай оор кырдаалда, оор турмушта айлык маянасына карабай эмгек кылып, биздин маданиятыбызды илгериден бери калган каада салт, үрп адаттардын бардыгын тең көнөрбөс бир тарыхты чагылдырып келген инсандарыбыздын бүгүнкү күнү кубанычтуу дагы ушул жайдары жашай турган бир жакшынакай күнү деп эсептейм. Абдан сонун, абдан ушундай бир эмоционалдуу айта кеттиңиз. Адилет, сиздин маанайыңыз кандай? Майрам таң эрте угаттык. Маанай жакшы эле, ошол буюрса бүгүн эрте туруп апабыз менен чогуу келип калдык. Ошо абдан жакшы. Эң негизгиси баягы айтып коет эмеспи, ким эртең менен эрте турса, ага Кудай берет деп. Бүгүн эрте тургандарга, бүгүн майрамдын ээлерине бүгүн жакшы эле күн болуш керек деген ишеничтем. Анан негизи эле биз сизге баягы Сокен Айдаровна деп кайрылып жүрүп көнүп калган экенбиз. Андыктан дагы деле болсо, эгерде уруксат болсо, Сокен Айдаровна десем каршы эмессизби? Жок. Сон, ал эми абдан көп иш-чараларды өткөрүп, негизи эле Жайыл районунда ушундай бир маданиятына өзгөчө салымдарды кошуп, көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Негизи эле жыл сайын ушул күнгө карата ар кандай саамалыктар, ар кандай маданий иш-чаралар болуп турчу эле. Ал эми тилекке каршы быйылкы жыл мынакей дүйнө жүзүн каптаган пандемия болуп, көптөгөн чыгармачылык адамдардын кандайдыр өнөрлөрүнө тоскоолдук түзүлдү окшойт десем туура эле болбош керек. Бирок ага карабастан деле негизи эле Кара Балтыда, ушул Жайыл районунда иш-чаралар болуп турат. Ал эми бүгүнкү күнгө кандай программа камтылган? Бүгүнкү күнгө карата азыр заманбапка байланыштуу онлайн менен иштеп атпайбызбы? Биздеги бир 51 ийрим иштейт. Анын ичинде бүт улуттун адамдары камтыган. Бизде уйгур, татар, белорус, казачий хор, украинский хор деген сыяктуу биздин районубузда көп улуттуу адамдар жашагандыгына байланыштуу бардыгынын деп айта албайм. Эми 2-3-өнүн элдик деген наамдары бар. Элдик ырбий ансамбль бар, Аллегра, өзүңүздөргө таанымал. Келечек үлгүлүү ансамбль бар, Украин элдик хору бар. Анан кийинки учурда аябай жандуу болуп кетти. Биздин апаларыбыз үйдө турбастан тарбия, таалим маанисин түшүндүрүп, жаштарга үйрөтүп, жанагы жалаң эле кол өнөрчүлүк кылбастан ырыш кооздор дагы пайда болуп, жанагы Жайыл айымдары, этно-фольклордук тобу, Кара Балта шаарынындагы Кара Балта айымдары, этно-фольклордук тобу, мына ошого окшогон айыл жамааттарында дагы, айылдык клубтарда дагы көп жамааттар пайда болду да. Ошол апалардын дагы эмгеги зор.
өздөрүнчө быйыл кушу өзүңүз айтып кеткендей пандемия каптап өлкөбүздү жалаң эле биздин өлкөнү эмес дүйнө жүзүн каптаган апаат келген учурда жөн отура албастан тарбиялык маанилерин көргөзүп ыргесе бири бирине сунушуп ошо онлайн фестивалды өткөрүп атышты. Ысык көлдөгү конкурстарга катышып келип жатышты. Андан тышкары дагы биздин маданият кызматкерлери үгүт насыят иштерин айтып, кандай кылып алып жүрүш керек, тазалык, гигиенаны көпчүлүк жерде болбошту, ушул сыяктуу тарбияларды баягы атайын машинаны жасап уюштуруп коюп, ошону менен чыгып бүт көчөлөрдө, базарларда очок-очоктуу көп болуп аткан катмарлуу жерлерде кээ бир адамдар баягы той топур өткөрөбүз деп калган учурларда ошол учурда бүт ошол өздөрүнүн агитация, пропаганда иштерин жүргүзүп атышты да, ошто кандай болгондо ушул илдеттен алысыраак, уксунураак болобуз деп. Мына ушундай жолдор менен тактама жолдорду баарын көргөзүп, ушундай жакшы тарбиялык мааниси бар ушу пропаганда иштерин жүргүзүп турушту. Абдан жакшы. Мынакей жаңылык, негизи эле өзгөчө ушул маданият кызматкерлери, эл таанылган, эл ишенген адамдар бул жатты, бул социалдык көйгөйдү чогуу иш алып барганы сөзсүз түрдө бул чоң жетишкендик эмеспи. Адилет мырза, айта кетсеңиз, негизи эле быйылкы жыл маданият кызматкерлери үчүн, деги эле чыгармачылык адамдары үчүн чынында эле өтө баягы ыңгайсыз жылдардан болду. Той топурлар азайды, концерттер жок, конкурс фестивалдардын баары бүт онлайн, аларга дагы бири катышса бири катышпай калат эмеспи. Сиз кандай сүрөттөп бересиз быйылкы жылды өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз үчүн? Быйыл эми негизи ырлар бар болчу, бирок радиолорго, эфирлерге көп берген эле жокмун. Быйыл негизи эле пандемия баштагандан баштап эле үйдө отуруп кичине толуп да кеттик, бардыбыз эле толдук окшойт. Сиз айткандай элдин негизи биз эл мененбиз да, негизи чыгармачыл адамдарчы. Эл кандай абалда болсо, биз да ошондой эле абалдабыз да. Эл кыйналып атса, биз дагы кыйналабыз. Элде той топур, жакшылыктар көп болсо, бизде дагы жакшы дегендей. Анан кийин негизи онлайн болот бул. СНГ деп айтып койсо болот. Казакстан, Өзбекстан, Туркменистан, ушул бардык өлкөлөр менен чогуу совместно деле жанакындай ырларды ырдап аттык, жөн отурбай элге кичине болсо дагы дем күч берип, жөн отурбай ошо жок дегенде азыркы заманга жараша через интернет, через ошондой онлайн аркылуу кичине болсо дагы ошо өзүбүздүн кичине мындай болуп атса да дем күч берип аттык деп ойлойм. Ошол анан үйдө эле жаттык. Эми Кудай буйруса ошол алдыда негизи эле жерибизде тынччылык, токчулук, анан жакшылыктар эле болсун. 2021 жылдан баштап эми жакшы иштеп, жакшы аракет. Калемпир чыгармаңыз дал ушул учурга так келип турду. Негизи бул кырдалга Гүлнур Сатылганова эжекебиз менен да дуэт бар. Жашоодо жаман нерсе болбосунчу деген чыгармалар көп берилип атты ошол. Анан Атайбек Бойдошевдун Кудай берсе аттуу чыгарма элиме ушул тынччылык, Кудайым баарына ден соолук, узун өмүр дегенде. Анан эми ачууланмачы деген бул тамаша иретинде ачууланган адамдарга ачууланбай только вперед, жакшы манай дегенде. Жакшы. Анан мынакей карап отурсам, чынында эле ушул Жайыл районунда атайын мыкты өзгөчө бир гана баягы улуу муунга эмес, ушул жаш өсүп келе жаткан жаш чыгармачылык адамдарды баалоо иретинде аларга ушул наамдарды да ыйгарып турасыздар. Ырчылар тармагы, ыр тармагына, би тармагына кол өнөрлүү инструментте ойногон адистерге анан ушул нерсе каяктан пайда болгон жана кандай негизде улам ушундай наамдар ыйгарылып турат? Бизде Жайыл районунда негизи мына жаш өсүп келе жаткан төбөсү көрүнгөн кыздардын бардыгы тең, улан кыздардын бардыгы тең ушу Жайыл маданият бөлүмүнүн акырынан жемжегендер да. Мисалы айта кете турган болсом, буга чейин биз алакка түшүп Айчүбек Иманалиева менен көп жолу түрлүү конкурстарды өткөрдүк. Ошол конкурстардын
аларды жюри катарында Расул Маматкуловду, Гүлнур Сатылганованы бардыгын тең ошол адис катарында иштедик. Эми чакырып конкурска жюри катарында шайлап жүрдүк да. Ошол учурда Мырза жигит деген конкурстарды өткөрдүк. Ар бир президентибиз ар бир жылды өзүнчө жыл кылып белгилеп атпайбы? Ошол жана ден соолук жылында ден соолук шамын жандырып, өмүргө гүл чачалы деген айыл өкмөттөр арасында эле Сары Өзөндүн болчу анда телевидениянындагы сиздердин дагы ошо СТОнун эмгеги чоң. Бардык конкурстарымды чагылдырып турду да бүт өлкөгө. Ошондо айылда иштеген, жөн эле иштеп чарчап чалыгып келбестен ошо бир нече номинацияларды кылып коюп, акимдерибиз баш болуп жюриде отуруп, бул жактан келип бардыгы тең ошол конкурсты сынап жеңүүчүлөргө берип, жылдын аягында жыл жыйынтыгын чыгарып аттык да, таланттарды ошентип биз таптык. Анан ошол жогорудагы аталган чоң инсандардын аркасынан дагы Гүлнур Асанова биздин маданиятта менин кол алдымдай иштеп чоңоюп өстү, аты чыкты. Мерим Карипова дагы менде иштеп отличник деген наамды алып бердим. Анан кийин Элизар Өскөнбаева дагы бизде иштеп кетти. Анан Куралды өзүбүз чоңойттук, өстүрдүк, окууга жөнөттүк. Ал дагы монтип туруп биз стадиондо, биздин Манас деген стадионубуз бар, ошол жерде тушоо кези аземин өткөрүп, бир нече конкурстарга барып, желегин желбиретип келди. Андан кийин мына Адилет Азимович бир нече өлкөдө Кыргызстаныбыздын желбирегин желбиретип, бизди сыймыктантып, бизди кубантып, мунун дагы тушоо кесүү аземин стадиондо өткөрүп, андан кийинкисин биздин улуттук филармонияда өткөрүп, чоң программадагы жакшынакай концертин берип, ошол жерден биздин маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгиге татыктуу болду. Мен ушун үчүн ушул жигит кыздарыбыз менен аябай сыймыктанам. Мен бекер иштебептирмин, мына мондай жылдыздар пайда болду деп, ушулардын ар бир жетишкендигине кубанам. Анан мындан ары дагы бизди сыйлап, момутуп, өсүп, өнүп кетишине дагы мен жакшы тилектеримди айтам. Эми азыр дагы бир Алыкулова Айгүл деген кызыбызды чыгарып таптап аттык элек. Бул дагы филармонияга конкурстан өтүп, азыр филармонияга жөнөттүм. Мен башка адамдардай болуп алып калам. Менде гана иштейсиң дебейм. Анда санда бир жакшы самалыктар болуп калганда, биздин жердеш катарында келип чыгармачылык мандайда жакшы чыгармаларды тартуулап тургула деп ак жол деп жөнөтөм. Андан тышкары айтсам, мына биз канча Сары Өзөн таланттардын мекени, Манас, Миң, Жайыл Баатырды көчмөндөр оюнунда барып биринчи орунду алдык. Ошондо бизге чоң бир методикалык кеңештерди берип, бизге жакшы бир самалыктарга үндөп, даярдыктарга жардам берген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, кызматкери, ишмери Айдаров Орозбек Бактыкеевич, Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Алымбекович Абдыкалыков сыяктуу адамдар менен көп иштедим. Анан бизге көп жардам берди. Буларга дагы чыгармачылык ийгилик, ден соолуктары бекем болсун дейм. Андан тышкары маркумдарды өлгөндү эскербей тирүү жыргылайт деп коет. Анысындай биз 1994-жылы Москвада Москва оттоо деген фестиваль болуп, Кыргызстандан биз өтүп, биз ошондо маркум быйыл гана ошо жанагы апаттан өтүп кетти. Асылбек Бегалиев деген балетмейстерди билесиздер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болчу. Ал кишинин жардамы менен ошол киши даярдап Москвага бардык. Томотоев, Төлөгөн Томотоевич оркестр кылып Жайыл фольклордук ансамблин түзүп берген. Бул кишилердин эмгектери аябай чоң. Анан ушулардын аркасында действительно биздин таланттуу адамдар өлбөйт дейт. Таланттардын аркасында ушинтип биз республикада Сары Өзөн чүйдүн желегин желбиретип, биз кубантып, мага ишеним артып, батталып жибергенден кийин ошону күнү түнү иштөөгө туура келди да. Ошо күнү түнү иштеп, ошол уят кылбай Сары Өзөнгө ошол көчмөндөр оюнунда дагы биринчи орунду алып бердик. Чынында эле негизи эле азыр катталбай өтсөңүз ушунчалык бир
ушунча бир зор эмгек экен. Анан Адилет айта кетсеңиз, ушул жааттай эмгектен мынакей азыр жогоруда сиздин ушул чыгармачылыгыңызга алгачкы кадамдарыңыз жөнүндө дагы бир ирет эскерте кетти баарыбызга. Анан азыркы кезге чейин сиздер кызматташуудасыздар. Буга эмне себеп деп ойлойсуздар? Ушунчалык ба досчулук, ушунчалык ба ыраазычылык мамиле кандай негизде ушундай кармалып калат? Менен Сиз менен, ушул жайыл маданият үйү менен. негизи ата-энем ушул апамдын чоң апам болуп кетет. Кол астында иштеген атам менен апам. Анан кички кезимде ушул Доңкультурда деле чоңоюп өстүм деп деле айтсам болот. Ошол жакта эле фортепианаларды деле барып эле баскылап эле Түрткү болгондор ушулар турбайбы? Ушул булар концерт коюшат ар кайсы жактан, ээрчип жанында эле жүрүп кички кезинде. Анан бир актер балдар жок болуп калса, анын ордуна чыгып Аккеменин ролун эле аткарган учурлар болду кички кезинде да. Анан ошентип эле ата-энем деле чыгармачыл болгондон кийин чогуу мына азыр ата-энем азыр иштебейт ал жакта. Бирок мен иштеп атам да. Сиз кызматташып иштейсиз. Улап атам да ата-энем. Сокен апанын ошо азыр иштеп тууган болуп кеткен үчүн деле ошо балким ошон үчүн биз кызмат кылып жүрөбүз да. Негизи эле өзүңүздүн маданиятка келип калган бирден бир себеби үй бүлөңүз экендигин дагы бир иретине баса белгилей кеттиңиз. Бирок өкүнбөйсүзбү ушул тармакты тандап калганыңызга? Жок, өкүнбөйм. Мен башка колуман эч нерсе ырдагандан башка көп деле башка колуман эч нерсе. Сөзүңүз карачы, Адилеттин бир кичинекей кезиндеги эмесин айтып кетейин. Кичине кезинде кичине тили таптуу болчу дагы, анан кийин балдар бир таптуу ширин сөздөр менен бир тамгаларды айтып, бир тамгаларды айтпай таптуу сүйлөчү да. Анан кийин мага айтат да бир күнү: "Апа дейт, сиз мага кызыл калпак алып берсеңиз дейт, мен сизге сонун ырларды ырдап берем" деп. Анан 2 тонн арасы коен жатат баласы деп, ушул сыяктуу мен жапайдын баласы деп, ушундай жапар деп айта албай жапай деп айтчу да. Ошонун баласын деп кечирип койсун эми кайнагабыз. Ошонун баласын деп айтып, анан шоколад алып берип, анан тилине кызыгып эле, анан Ош базарында дагы эле иштейт, Ишемби Аламановна деген айымга көп жылдан бери ушу эмгек кылат улуттук кийим боюнча. Ошо киши да ыраазычылык билдирем, көп нерсеге жардам берди. Анан ошо кишиге кып-кызыл калпак менен чыптама алып барып кийгизгем да. Анан ошону алып ырдаткан күнү эле, ырдаган күнү эле тили таптак ырдады да. Анан ата-энеси кубанып, "Мынтип ырдачы эле, бүгүн так ырдап атат го" депчи. Анан музыкалык мектепте Рублинская деген бар, азыр дагы иштеп атат. 82-де ошо кишиден талим тарбия алды да, башында музыкалык мектепте окуду. Карабалтада музыкалык мектепте окуду да. Анан биздин жана өзү айткандай көп мына Орозбек Айдаровтар баары тең билет. Аккемени койгондо да башка баланын ролу керек болуп калса эле же келбей калат, же анан ошо орустар айткан ахаду дегендей сразу эле ойноп кетчү да. Берсек эле жаркылдап жайнап эле ойноп биз кээ бирде маданият кишилер кээ бирөө келбей калат, же уктап калат, ар кандай эмелер болуп калат. Анан запастагы офицериңер турбайбы деп күлүп калчу калкып. Анан ушу баланы чыгара койсок эле ойноп кетти. Анан кийин эле жабышып калдык, сенин ойночу, эми ар кимге жалдаратпай деп элечи. Ошентип мунун чыгармачылык түбүндө бар го эми. Чоң аталары да менин жолдошум дагы филармонияда иштеген. Андан башка чоң аталары дагы бар, эжелери, тайекелеринен бүт бардыгы тең. Сапар деген эки жактан тең чыгармачылык эме да. Ал эми апасы Айсулуу деген келинибиз, мунун мамасы Жумамедин Шералиевдин 80 жылдыгында кийим кечеттиктер ошондо гран-прини жеңип алган да. Ошо ырда мындай аябай үнүндө эми турмушка байланыштуу эле баягы алысыраак чуркаганга сала турган келин болчу, бирок үйгө байланыштуу, шартка байланыштуу ошо атам кызганып койду деп чыга албай калды да. Ошо болбосо алыска чапчы кыз болчу да, апасы аябай жакшы дейт, действительно. Албетте ошондой таланттуу үй бүлөдөн анан кантип Адилет мырза башка тармакты тандап калмак эле. Анан дагы кичинекей бала кезинен эле гонорарга иштегенди билчү экен. Ар бир эмгек өнөр бааланыш керек экендигин так билчү экен. Ал эми ошентип студиябызга келип калдыңыз. Анан өзүңүз билесиз, бизде салт бар. Анан бүгүн болгондо дагы себеп дагы бар.
жалпы сиздин кесиптештериңизди дегеле жалпы маданият кызматкерлерин куттуктап бир сонун чыгарма аткарып койбойсузбу? Ошо Атайбек Бөдөшевдүн Кудай берсе деген чыгарманы ырдап берейин. Анда учурдан пайдаланып Анан маягыбызды улантабыз. Суу бар болду экен. Суу ичип албаса. Ана эмесе ошо Атайбек Бөдөшевдүн Кудай берсе аттуу чыгарманы жалпы маданияттын кызматкерлерине барыңыздарга ошол бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Барыңыздар ден соолукта болуңуздар, барыңыздарга ийгилик каалаймын. Жакшылыктар эле болсун. Сиздер үчүн барыңыздарга Кудайым берсин деп Кудай берсе. Оңой бу 30 жашты Кудай берсе, от жанган 25 улай берсе, августтун алма жутту түндөрүндөй, ал курак алтын экен сурай келсе, кымбатпы 40 деген жаш Кудай берсе, кыйынбы сулуу болуш чырай берсе, жайлонун жипар жыттуу абасындай, жаш курак алтын экен сурай келсе, бер жагы жашаган чаммиң ай берсе, 1000 ай 84 жыл Кудай берсе, адамдын насылдыгы бийик болуп, арамдын түбү түшүп кулай берсе, жараткан жакшылыгың улай берсе, жакшы адам жаш сураса ынай берсе, тойдум деп айтмак беле 100гө чыкса, тойсун деп ага кошуп 1 ай берсе, Кудай берсе, Кудай берсе. Өзгө береке демекчибиз. Негизи эле азыр угуп жатканда ушул ырдай эле берсе дегенде де чынында эле өнөрлүү адам, ар тарапта өнөрлүү дейт. Андыктан сиздин үнүңүзгө береке. Сизге да чыгармачылык ийгилик. Ушул бүгүнкү күндөн тарта, эртеңден баштап бүт ойлогон ой максаттардын баардыгы иш жүзүнө аша берсин демекчибиз. Чынында эле талант өзгөчө чыгарма, чыныгы талант сөзсүз түрдө бааланат деген ишеничтебиз. Анан сонун эже сизде айта турган сөзүңүз бар окшойт. Эме булурга кошумча кылып коеюнчу деп атам да, белгилүү акын Надырбек Алымбектин сөзүнөн жасалганда ал кишиге таандык. Анан кезегинде биздин атыбызды да айтып койсоңуз, балага айтып кой жүрсөңүз деп айтканда, баягы мелодиясын оон чыгарган немелер айтылып калып эле, анан акындар унутулуп калганда кичине капа болуп калышат экен. Анан ал өзүбүздүн килем комбинатында көп жыл иштеди. Ошон үчүн ал кишинин Гүлөмүр деп китебинин атынан да фольклордук группа түзүп, Пакистанга чейин барып келдик бүт бардыгын. Анан ушул азыр акча каражатына байланыштуу эле баягы финансылык эмеси айлыктары чечилбей калып, спонсор менен иштеп калам да, ошентип жүрүп атам. Эми Кудай буйрса, баягы үмүтсүз шайтан жашайт дейт. Эми мамлекетибиз дагы телчиги жаңы бийликтер келип атат, бардыгы жакшыраак болуп, маданиятка оң көз караш менен карай турган болсо, ушул фольклордук группабыз да кайра жанданып, штаттык бирдикке киргизсе, аябай таланттуулар бар да. Ошонун үчүн мен азыр дагы атап кетким келип атат. Уста шакирттин жетекчиси Кутман Султанбеков дагы ушу менин колуман тарбияланып, биздин өнөр поздорубуз болуп жүргөн. Андан башка дагы жана манасчы кызыбыз бар го, Ширин Сарыгулова. Ал дагы бизде өткөн көп конкурстарга катышып жүрүп, анан ушундай даражага жетип, жакшынакай болуп, сыймыктуу кыздардан болуп, манасыбызды даңазалап, кыз болсо да ошентип жүрүп атат да. Анан эми Султанбеков болсо көп бизге жардамдарын берип турат. Анан Кудай буйрса кайрадан ошо жетекчи кылып алам го деп аябай жердешчил, намыскөй жигит. Анан ойлойм мен ушул эми жашыбыз келип калгандыгына байланыштуу эми ошо илгерки муунга ушул бир фольклордук группаны, анан бир элдик театрды түзүп кетип, анан баягы ардактуу эс алууга кетип, жаштарга орун берсен деген тилегим зор. Биздин дагы эми жалаң эле ушуга карабастан көйгөйлүү маселелерибиз дагы жок эмес. Биздин маданияттын маянасына карабай, жүрөгүндө жалыны бар, маданиятты сүйгөн, руханий байлыктардын баардыгын тең аздектеп кийинки муундарга берип кетели деген гана адамдар иштеп атат да, инсандар. Болбосо 3,5 миң 3 миң айлыкка
жол киреде болбой калат да ким иштейт. Анан мен ошолго байланыштуу көп таланттарды алып барганда 17 кишиге квартира маселесин чечип берип, аны да жакында эле ушу акыркысын Артык Жакыпова деген келинге былтыр мен менчиктештирип бердим да, мындай служебный кылып бергем. 2-3 адамга жер тилкесин алып бердим үй салганга депчи. Ошентип алардын жалаң ушунусун карабастан ошол турмушундагы нан таап жешке да кыйын болуп калат да. Биз союз ыдыраган кезде аябай көйгөйлүү маселелер бар да. Ошол учурда сиздер билесиздер, жанагы Айша Базарбаеванын уулу менде иштеп калды. Анан Гүлнур Сатылганованын Кайыпберди деген иниси иштеп калды. Азыркы менин директор болуп ошолдон ушул учурга чейин калып отурат. Абдиш Айчиев деген бала келип ушуларды алып келип бир сонун ансамбль түзүп, өзүбүз багы кыйын учурда буудайларга мунун ата-энелери менен Айсулуу атаксыз водитель автоклуб менен барып алып сүйлөшүп, райондорду кыдырып туруп, буудайга иштейбиз, пиязга иштейбиз, сабизге иштейбиз. Ошолорду сатып, анан ун кылып сатып, анан буларга маяна кылып берген күндөрүбүз болду. Ал убакта эмне жашырбай эле айтсак болот, айлыгыбызга жарым бир 10 килограмм унга да бир кум шекер берип коет, ошону көтөрүп алып кетет балдарчы. Квартира деген жок. Квартирага тургуз алсак аябай кымбат. Анан үйүмө жашайт. Баягы мурунку илгерки президентибиз Сакаев айтып кеткендей, Кыргызстан наш общий дом дегендей, менин 3 элек комнат квартирам бар. Ошолго жаткызып коюп, Рахат Сейитбек уулу деген бар. 3 баласы менен келип жашаган күндөрү болгон. Чынында эле карап отурсаң, угуп отурсаң, аябагандай. Бирок ошонун баарын жеңе билип, азыркы кезде ошол ар бир аткарган эмгегиңизге ыраазычылык алып, рахмат деген сөздү уккан сиз үчүн мен айтып келесиз, ушунчалык бир чоң белекке, чоң сыйга тете депчи. Андыктан ушунчалык эмгегиңизди арттырып, көптөгөн мыкты инсандарды, адистерди өстүрүп келгениңизге сизге чын эле ыраазычылык билдирели. Жайыл маданият бөлүмү сизсиз элестетүү кыйын. Жайыл маданият бөлүмү дегенде сөзсүз түрдө Сөкен Айдаровна эске түшөт эмеспи? Андыктан бар болуңуз, сиз ден соолук каалайбыз. Анан дагы бир жакшы көрүнүш бар экен, чыгармачылык ушул маданият кызматкерлери менен спорт өкүлдөрүн, спортчуларды бир эки нерсе аябагандай бири-бирин байланыштырат экен. Биринчиси, спортчулар жана маданият өкүлдөрү эле чет өлкөгө барганда, анан президент барганда байрагыбыз көтөрүлүп, гимнибиз жаңырат экен. Жана ошондой эле спортчу менен маданият кызматкери бул өздөрүнүн эмгегинин фанаты болот экен. Алар ал жерден кеткенден кийин деле спортчу машыгуусун калтырбайт, ал эми маданият кызматкери маданиятка кошкон салымын калтырбайт экен. Андыктан сиздерге биз эң негизги ден соолук каалаймакчыбыз. Анан албетте маданиятыбыз өнүгүп өсүп, ар бир аткарган маданият иши акталып, бааланып, бир чоң даражага жетсин деп кетеле. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми таңкы СТВ студиясы анан ары көрсөтүүсүн улантып берет. Кезектеги музыкалык чыгармадан соң дагы бир ушул маданият жаатында өзгөчө орунду ээлеген бөлүм менен жана жетекчилиги менен маегибизди улантабыз.